барбай эле. Мисалы, анга мен далил катары айтам. Мен коллежде сабак берем. Бир күндө 60 балага бир группада берем. Бир күндө 260 адамга сабак берем. Ошол балдардын ичинен бир группада өзү негизи 60 адам катталган. Эми мага киргенде экиден группа келет. 25 келет. Эми ошолордун арасында силердин балдарыңар бар да. Мисалы, жарымынан көбү келбейт. Бир жумада 2 жолу же 3 жолу сабакка катышкан балдар бар. Такыр келбеген балдар бар. Эмне кыласың десең, мен доставка кылып атам. Эмне кыласың доставка кылып? Квартира төлөш керек. Эмне үчүн анын муктаждарын чечип бербей атасыңар? Окуй тургандай кылып шарт түзүп бербей атасыңар. Сен өзүң бышкын, ошондо сен бутуңа турасың. Ал бала антип бутуңа турбайт. Эч убакта окуп атып, параллельно иш кылынбайт. Эмне ал бир эле жака иштейт. Либо билим алыш керек, либо иштеш керек. Анын окуй турган убагында иштетип атасыңар. Эртең ал уже иштей турган убакта анын колунан эч нерсе келбейт. Эмне келет? Доставка кылат, такси кылат, стройка барат, бетон куят, армировка кылат. Мен ал айткандай мен оор жумуш кылганга мажбур болдум. Эми ошонун адиси болсо ал башка маселе. Ал мынтип иштеп, анан компания түзүп, анан стройканын чоң компанияга иштеп кетет, ал башка маселе. То, что там жардамчы болуп, подсобник болуп барган, айла жок ошо ишти кылган, айла жок такси тепкен, айла жок дагы бир нерсе кылган, ал башка маселе. Ошол себептен, урматтуу ата-энелер, мен сөзүмдүн тиянагы мындай. Балдарыңар мектепте окуйбу, коллежде окуйбу, универде окуйбу, балдарыңарга жакшылап көңүл буруңуздар. Кесипке үйрөткөнгө кызыккыла. Силердин жашооңор өттү, мынакей азыр мисалы пиковый келди, жакшы рахат жашооңорго келди. Бирок балаңардын келечегин деле ойлоп койгула. Мен кыйналдым, балам кыйналбасын, менде болбоду, баламда болсун. Ал жакшы, бирок баланы аясаң аяба дейт. Ал баланы бышытыш керек, билим бериш керек. Азыр балдардын баардыгы мынандай, аалы жок, тамак өтүп анда ичпейт, көчөдөн адреналин бир нерселерди ичип жүрө берет. Түртүп койсоң жыгылып түшөт. Спорт десе вообще бир шайтанды көргөндөй качат. Вообще тамактануунун графиги жок, башка эчтеке контроль болгон эмес. Мен сурайм да, ата-энең чабып